Чет өлкөдө жүргөн журналист Лейла Саралаева YouTube каналында соц тармакта бийликтин дарегине аркыл сын пикирлерин айтып келет. Саралаеванын билдирүүлөрүн көрүп турсаңыз керек. Сиздин атыңызды байма-бай айткандан улам кыскача комментарий алсак. Акыркы YouTube'дагы берүүсүндө Курманбек Бакиевдин 5 жылдык башкаруусуна саресеп салып, Камчыбек Кыдыршаевич менен сизди 2005-жылы Бакиевдердин ыштабында иштеген деп аларга байлоого аракет кылыптыр. Чындап эле 2005-жылы Курманбек Бакиевдин ыштабында иштедиңер беле. Мен ал журналистти тааныбайт экем. Ушунча жыл саясатта жүрүп көңүл деле бурбаптырмын. Маек деле берген эмес экем. Бирок ошентсе да сурооңузга жооп берип коеюн. Мени 2005-жылы Бакиевдин ыштабында иштеген дегени карандай калп. Мен Куловдун ыштабында иштегем. Ушуну так билбегенден кийин сиздин бул журналист кесиптешиңиз самопал же бир жолу колдонулуп ыргытылган кол жоолук сыяктуу журналист экен. Куловдун ыштабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун ыштаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып, тандем болгондон кийин ыштаб жабылып баарыбыз тарап кеткенбиз.